Саламатсызбы? Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, сизде депутаттар дайыма суранат, жеке көзөмөлүңүзгө алыңызчы депчи. Сизде ошо депутаттардын канча жеке көзөмөл алган иштериңиз бар? Сегиз жүз элүү төрт арыз кайрылуулар бут бардыгы ошол кылмыш иштери боюнча арыздар боюнча. Ошонун бардыгы бизде көзөмөлдө. Ошо жерде менин бир өтүнүчтөрүм барбы? Мен бир өтүнүч кылдым эле ошо. Эмне болуп атат ошо өтүнүчүңүздөр бар. Сиз берген кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүчтөрүмдү. Сиздин өтүнүчүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Экинчи дагы кайсы суранычым бар мен? Мен bir 3 milyar 870 milyon vekselder жөнүндө айттым эле. Бул мамлекеттин карызынын жарымынан көбү. Ошол векселдер эмне болуп атат? Урматтуу Өткүрбек Асылбекович. Тактап айтайлы бул боюнча сизге, Зарылбек Кылычбекович. Эми мен 1 жыл мурун айттым эле, 1 жыл мурун дагы тактай, дагы канча тактайсыз Өткүрбек Асылбекович айтып койсоңуз. Маалымат берейин сизге өзүнчө. Анан үчүнчү, мынагу жер үй маселеси, жер үй, алтын кени. Эмне үчүн ушул кезге чейин мамлекет менен утуп алган фирманын ортосунда генералдык договор жок? Ушуну айттым эле, дагы бир жолу айтып коеюн. Муну да көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, 1 жылдан кийин жооп берип калышыңыз ыктымал. Мен сизди түшүндүм. Төртүнчү айтарым. Кече күнү президент бул жерге келип Жогорку Кеңештин алдында сүйлөдү. Ошондо президент мындай деп сөз айтты. Уюшулган кылмыштуу мафиолук клан деп айтты. Ушул мафиолук Кыргызстанда мафия түзүлгөнү, мафия пайда болуп калганын биз президенттин оозунан биринчи жолу уктук. Ошо президенттин сөзүнөн кийин тергөө тобу түзүлдүбүз. Сиз эми прокурорсуз да. Ошо мафиялык группаны тактап, изилдеп чыгыш үчүн эмне кылган үчүн сиз тергөө тобун түздүңүзбү, урматтуу Өткүрбек Асылбекович? Ал боюнча тергөө тобу түзүлгөн жок. Эми президент дагы кантип айтып бериш керек? Дагы Совет абыраны өткүзүп ошол жерден дагы айтыш керек. Ошондо тергөө тобу түзүлөбү эмне болот? Контролдогу иштер боюнча, урматтуу Зарылбек Кылычбекович, бардык контролдук иштер боюнча тийиштүү тергөө группалары түзүлгөн, бүгүнкү күнгө чейин тергөө амалдары жүрүп иштеп жатышат. Анда президенттин айткан сөзүн контрол коесузбу сиз? Контролдогу иштерди. Жок, президент айтып атпайбы? Мафиялык группа түзүлдү деп, бийликке кызым көрсөтүп атат деп. Эми буга да сиз эмне контрол коесузбу, эмне коесуз? Кылмыш иштердин контролдогусун айтып атам сизге. 10 секунд. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, хотя бы президенттин айткан сөзүн мафиялык клан деп айтып атат. Ушуга бир межведомственный группа түзүп текшерип коюңузчу. Сизден сураныч. Рахмат.